Кутмантаныңыздар менен биздин студиябызга болсо дагы бир кызыктуу конок келип отурат. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпиталь кан тамыр хирургиясынын бөлүмүнүн башчысы Байсекеев Талайбек Абдыбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Кутмантаңыз менен бүгүнкү иш күнүңүз кандай башталды? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, Кудай буйрса, жакшы. Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз агай, жакындан таанышалы, ушул кесибиңизди сүйүп, канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен ошо Байсекеев Талайбек Абдыбекович, мен ошо улуттук госпиталда кан тамыр хирургиянын сосудистый хирургмун, ангиохирург болуп иштейм. Азыр ошо бөлүм башчысымын. Ошо иштегениме уже 25 жылдан ашып баратат. Кудай буйрса, ошо институт өткөндөн кийин ушул ал убакта республикалык больница эле. Ошо больницага келип орноштум эле. Кудай буйрса, ошо ошкондо уже көз ачып жумганча 25 жылдан ашып кеттир. Ошо жерде эртеден кечке, кескесте түнү менен ошо эмгектенип, колдон келген жардамды берип элге ошо жерде эмгектенип келатабыз. Кудайга шүгүр. Жакшы, көп дарыларга сакайып кетишине себепчи болдук. Биздин бөлүмдө, Кыргызстанда биздин бөлүм, Кыргызстанда кан тамыр хирургиясы боюнча жалгыз бөлүм. Кыргызстан боюнча жалгыз бөлүм. 40 орундуу, ошо бизге тиягы Чаткалдан, биягынан, Таластан, биздин ушу жакынкы райондордон, Казакстандын жакынкы райондорунан, Тажикстандын жакынкы райондорунан бизге оорулар күндөп-түндөп келет. Биз ошо мындайча айтканда круглосуточно, күнү түнү тынбай иштейбиз да. Бизде ошо бөлүмдө 15 хирург иштейт. Баары дасыккан хирургтар, жана санавиация деп коет эмеспи? Жана ар кандай жерде бир травма болуп калат, же болбосо башка хирургтар операция кылып аткан убакта бир ичинде же болбосо кан тамырларында бир жабыркаган жер болуп, анан ошону срочно операция кылыш керек болуп калып, же болбосо жана кровотечение болуп калса, ошо бизге байланышат. Сизге? Биздин улуттук госпиталда атайын ушундай санавиация деген бар. Тез жардам. Ошо санавиация менен тез барып, ошо биздин хирургтар ошо жеринен жардам беребиз да. Мисалы, Нарындан чакырып калса, Нарынга барышат. Же болбосо ал жерде өтө тяжелый болчу, бизде азыр телемедицина деген өнүп өркүндөп атат. Жакшы, ушундай эле телевидение аркылуу көрүп, тиги орунду көрүп, бияктан доктор менен баарлашып онлайн аркылуу, онлайн чечимге келебиз. WhatsApp эми азыр өзүңүздөр билесиздер да. Заманбап технология. Ал эми ошол жерге непосредственно барыш керек болуп калчу болсо, биздин улуттук госпиталда сонун жакшынакай машиналар бар. 3-4 жана Mercedes деген жип жылуу, ичинде оборудованиясы менен ошол жерге врачты апара калат 1-2 сааттын ичинде. Анан ошол жерден операция кылып, жардам берип, кайра которуш керек болсо которобуз, которбой турган болсо ошол жерде дарыгерлер менен акылдашып туруп, алардын көзөмөлүнө калтырып, анан кабарлашып, маегибизди берип турабыз. Азыр техника өнүккөн убакта. Ал эми айтсаңыз агай, негизи эле кан тамыр бул кандай функцияларды аткарат? Эң негизги функциялары кайсы булардын? Эми кан тамыр деген мисалы биз дем алып атпайбызбы? Дем алып аткан. Кан тамырдын функциясы негизи транспортный функция деп коет да. Биз дем алганда өпкөдөн кычкылтекти организмдерге транспорт кылып, кычкылтекти, азык заттарды ар бир органга, ар бир тканга, тырмактын учуна чейин ошону таза артерия кан тамыры менен, артерия кан тамырлар экиге бөлүнөт, чоң кан тамырлар. Артерия кан тамыры, анан вена кан тамыры болуп. Анан да кичинекей кан тамыры бар, көзгө көрүнбөгөн, ал тиги эме деп коет, лимфа. Ал эми артерия кан тамыры менен жүрөктөн чыккан кандар, жүрөктөн өпкөдөн тазаланып чыккан кандар органдарга, ткандарга жеткизилет. Ал эми вена кан тамырлары менен наоборот, ал жерден жанагы көмүр газы жана иштетилген уже мындайча айтканда иштетилген заттарды кайра жүрөк алып келип, андан мындайча айтканда круг болот да. Круг кровообращение болот. Айланып иштеп, айланып, азык заттарды жеткизет, кайра иштетилген жана токсиндерди, аларды кайра алып келет углекисло. Ошентип тынбай кан тамыры тынбай кыймылдап болуп турат да. Кан тамырдын ичинде кан токтоп калса эле, ал чатак, ал тромбоз деген ошондо. Бир жеринде кан уюп калса эле, ал тромбоз деп коет, уйган кан. Ал уйган кандан ары көздөй кан өтпөй калса, ошол орган же болбосо ткань ошо жабыркап калат.
А бул кан эмне себептен өтпөй калышы мүмкүн, ошо эмне себептен тромбко айланып калышы мүмкүн? Эми кан негизи бул кан айлануу системасы абдан мындай шумдук механизм экен да. Канды коюлтуп жибере турган дагы жагы бар, суюлтуп кое турган. Ошол экөө мындай баланста иштейт да, жана машинанын мотор иштегендей. Эчте жана кан коюлуп кете турган эмелер, атайын элементтер бар, формуленттер. Ал көбөйүп кетсе, кан коюлуп кетет. Аны көбөйтпөш үчүн бер жакта анти деген бар, анти тиги канды коюлтпай турган алар иштеп турат. Ошон үчүн механизм бирдей иштеп турат. Ошондо кан коюлбай, бирдей суюктукта, бирдей скоростта кыймылдап, жылып турат. Ошон үчүн кан айлануусу, мисалы күндүр, түндүр, анда түн ичинде уктап атканда токтоп калышы мүмкүн эле да кан. Жок, жүрөк анча-мынча, конечно, түн ичинде уктап атканда согушу баягы кичине мындай жайылайт, бирок ошол убакта деле кан ошондой состав менен айланып турат. Баягы скорость кичине азайышы мүмкүн, бирок токтоп калбайт. Ал эми токтоп калса эле анда жанагы тромбоз деген уйган кан чатак болуп кетиши мүмкүн да. Айтор теңдик, баланс жоготот. Теңдик, баланс, ошол сиз айткан баланс. Если ал дисбаланс болуп кетсе эле бүттү, же кан коюлуп кетет, кан коюлуп кетсе тромб болуп кетет, же болбосо суюлуп кетсе, кан өтө суюлуп кетсе, анда жанагы кан кровотечение болуп кетет. Сиз ошо тромб деп калдыңызбы, ошо кан өтпөй калганда тромбко айланат депчи, коюлуп кеткенде. Ал эми ушул тромбтун алдын алуу кантип алса болот алдын ала? Эми тромбту алдын алуу деген мындай да. Адам баласынын организми өзү ушундай түзүлүп жаралган экен да. Ал адам жакшы жүрсө, жанагындай нарушение кылбаса, убагы менен тамак ичип, убагы менен жанагы көнүгүүлөрүн жасап, жакшынакай жүрсө, ал адам организм өзү иштетип турат. Анан эми болот жанагы возраст болгондон кийин адам баласы баягы 50-60 ашкандан кийин жүрөк оорулу, башка оорулар пайда болуп, анан ошонун негизинде каны коюлуп баратса, анда атайын дары-дармектер бар, ошо канды суюлтуп койгон. Канды суюлтуп койду деген ошо баягы кан тамырдын ичинен кан жакшы жүрсө экен деген мааниде да. Ошон үчүн ар кандай антикоагулянт деп коет, антиагрегант деп коет. Ошондой мисалы возрастта апаларыбыз, аталарыбыз жанагы кардиомагнилди ичип коюп кечине жатарды, же болбосо аспиринди, же болбосо тромбаз ичип коюп жүрүшпөйбү? Алар ошол канды суюлтуп, эртең менен кечинде Кудай деп жатып, эртең менен жакшынакай турганга себеп болот да. Дал ошол учурда айтсаңыз, туура тамактануу дагы аябай чоң зор таасирге ээ болсо керек, э? Ооба, туура тамактануудан көп нерсе эмедет да. Ошого байланыштуу да. Мисалы, машинабызга бензин куйганда деле, кой жакшы бензин куяйлы, же болбосо бензин менен айдап жүргөн машинага солярка куюп жибербейбиз да, туурабы? Ооба. Жакшы бензинди куябыз ар ким. Ошондой эле биз дагы жакшы тамактанышыбыз керек. Жакшы тамактанып, ошол экен тамактын асыл заттары эмеде болушубуз керек да, мындайча айтканда, организмге эмне керектүү, ошонун баары камтылыш керек. Ошондо гана кан баягы сиз айткандай жакшы иштеп, жана балансы бузулбайт деген ошондон зависить этет да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызга жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, дагы бир кутмантаңыздар менен дейли. Биз болсо маегибизди алдыны көздөй уланталы. Агай, айтсаңыз, ошол кан тамыр ооруларынын деги эле кандай түрлөрү бар? Эми жана жогоруда мен белгилеп кетпедимби? Артерия кан тамыры, анан вена кан тамыры. Артерия кан тамырларынын өзүнүн оорулары бар. Вена кан тамырларынын өзүнүн оорулары бар. Анан экөөнө тең тиешелүү жана тромб деген. Артерияда да тромб болот, венада да тромб болот. Эми артерия кан тамырларынын ооруларына кайрылып кетсек, артериянын ошо 3 катмары болот экен да, ошо сам түтүкчөнүн 3 катмары. Сырткы, ортоңку, анан ички. Ички катмары бул ушундай жылмакай экен, жылмакай күскүнүн бетиндей, андан да жылмакай экен. Ошол жерде жанагы кан тамыры таза экен, жакшы экен дегендер, ошонун ичинде бир да бүдүрчөсү жок. Кан тимеле эмеден каналдан кеткен, бетонированный каналдан кеткендей кетет да кан. Ошол жерде мындайча айтканда токтоп калып, же болбосо бир препятствие болуп калса, анда ошондо негизинде оорулар пайда болот экен да. Анан кан тамырдын артериянын ошо бир 40 жашка чейинки кездеше турган оорулары көп да. Жана негизи ошо воспалениянын негизинде жабыркап ички кан тамыры,
инфекциянын негизинде, жана аутоиммундуу оорулардын негизинде, гормоналдуу оорулардын негизинде ошо ички кан тамырдын ички бети өзгөрүлүп, ошонун негизинде анан ошо кан тамырдын түтүкчөлүсү ичи жукарып, ичи наоборот, мындайча айтканда түтүк мисалы 3 миллиметр болчу болсо, же болбосо жарым сантиметр болсо, ал бара жарым сантиметр болбой 3 миллиметр болуп, же болбосо 2 миллиметр болуп, же болбосо бара жабыркап да калса, анан ошо менен кетип аткан таза кан, аркы мисалы бутка бара турган кан тамыр болсо, а жерден кан өтө албай калса, ошо бут жабыркап баштайт. Буту тиги чарчап, жакшы баса албай, басып баратып эле отура калып, тынып калып, же болбосо тырмактары карарып, тиги ошону облитерирующий эндоартрит деп коет. Бул ошондо кан тамырынын оорунун белгилери бул мен түшүнгөнүм боюнча анемияга айланып калып турбайбы ошондо? Эң туура. Ошо жана кан жетпей баратканда, мисалы, эртең менен мисалы жумушка кетип баратканда эле, мисалы көп адамдарды байкап калсаңыздар деле болот. Бир жарым километр баскандан кийин, же болбосо бир 300 метр баскандан кийин кетип баратып эле, аштар токтоп эле бутунда булчуңдары ооруп баса албай баштайт да, чарчап. Анан бир жерге отура калып, же болбосо кичине эс алып алып туруп, анан кайра башышат. Ал эми жанагы ушулар бир 40-45тен ашкан жана атеросклерозго айланып бараткандар. Эндоартриттер деле ошондой эле клиникасы болот. Бирок жана ички кан тамырдын ичинин жукарып кетишинен. Ал эми жанагы возрасттагы 45ден ашып кетип атеросклероздуку, алардык ошол жерде жана холестериновый бляшки деп атпайбы, төмпөкчөлөр пайда болуп, мындайча айтканда түз болбой, ошол жерден кандын скоросу, өтүп бараткан кандын скоросу базаңдап, ар жака жакшы жетпей, ошонун негизинде тияка асыл зат, кислород жетпей, асыл заттар жетпей, азык заттар жетпей, анан ошол жер жабыркап, жана сиз айтып аткан анемия, буту муздап, жанагы бозоруп, кээ бирөөнүкү бозоруп кетет, кээ бирөөнүкү көгөрүп кетет. Анан кийин бара ошентип убагында доктурга кайрылып, жакшы дарыны албаса, дары-дармекти алып, бизге көзөмөлдөө болбосо, ал бара жаман ооруга айланып, жана гангрена дегенге чейин болуп кетиши мүмкүн да. Гангрена деген ал уже баягы карарып, анан кийин ошонун негизинде убагында келбесе, буту кезилип калып, анан көчөдө багычтар кыйналып жүрүшпөй, буту жок, колу жок болгон ошондой артериянын оорусу бул. Анан артериянын дагы оорусу бар, бир жана давление менен жүрөктөр ооруп, давлениеси аябай көтөрүлүп, дайым ошо давлениянын ылдый түшүрбөй жүрө беришет да эми. Мында бул учурда кан коюлуп кетет. Анан ошол экилер давлениеси көтөрүлбөй, жана атеросклероз болуп кеткендердики кээ бирөөсү ошол эки жана түтүкчөсү, аневризма деп коет, кеңейип кетет. Өтө кеңейип, мисалы жүрөктөн чыккан кан тамыр, эң чоң кан тамыр, ал бир 2,5 сантиметрдин тегерегинде диаметри. Барып анан могу эки киндиктин тушунан 2 бутка бөлүнөт да. Ошол эки ичте келатканда бир 2 сантиметрдин тегерегинде болот. Ошол жерден давлениеси болуп турган адамдардыкы кеңейип кетет, 4-5 сантиметрге чейин, андан да көп болуп, ошону байкабай билбей жүрүп, анан бир күн алар ошо жанагы аневризма деген жарылып кетиши мүмкүн. Ошо жарылып кетсе, анда ошонун ичине кандай скорость менен келатат кан. Ошол ичке тарап кетчү болсо, адам баласы бат эле эме коштошуп калышы мүмкүн да дүйнө. Ошон үчүн кан тамырлар ооруларына адамдар мындай. Негизи баардык эле ооруларга өзүнүн ден соолугуна адам баласы мындай жакшы көңүл буруш керек да. Туура айтсаңыз, дал ошол дени сак адамдагы жылына бир жолу көзөмөлдөн өтүп туруу, дарыгердин кеңешин угуп туруу бул сунушталабы? Кандайдыр бир кан басымын текшертип, ал эми кан тамырлары жайында экендигин бир сыйра көзөмөлдөн өтүп туруу. Ал ар бир адамдын өзүнө болгон, мындайча айтканда, баягы отношениясы да. Жана айтып кетпедимби жогоруда. Машинени деле майын ар бир баланча километр жүргөндөн кийин алмаштырып атпайсызбы? Барып диагностика кылып коюп атасыз. Адамды дагы ушундай. Дал ушундай. Бир жылда бир ички органдарды текшертип, кан тамырларды текшертип, азыр эми технология заманбап. УЗИ деген бар, жанагындай түрлөрү бар УЗИнин. Ички органдарды текшерген, кан тамырларды текшерген, жүрөктү текшерген түрлөрү бар. Ошонун баары эле убагында бир жылда бир оорубаса деле өтүп, көзөмөлдө болуп койсо жакшы. Ал эми ооруп аткандар болсо, аны мына көздүн карегиндей караш керек да. Керек болсо ар бир айда барып текшерип туруш керек.
мындайча айтканда динамический наблюдение деп коет да. Ал эми ага кечиресиз айтсаңыз, бизде ушул Кыргызстанда кан тамыр ооруларынын кайсы түрү көп кездешет? Кан тамырларынын оорулары эми жогоруда артерия жөнүндө айтып бардык го. Эми вена кан тамырындагы оорулар көп да. Аны баарыбыз көрүп жүрөбүз. Кыздар баары билишет. Вена кан тамырындыкы жанагы вена кан тамырынын кеңейип кетиши. Патологический расширение деп коет да, жана варикоз буттарында. Апаларды көрүп калып атабыз көчөдөн, кыздарды көрүп калып атабыз. Буттарында кан тамырлары, көк кан тамырлары көгөрүп, аябай кеңейип, анан ушу бизге кайрылышат. Булар болсо ошо булардын причинасы тоже көп. Мисалы ошол эле вестен, адамдын вестен көп аябай веси чоң адамдардыкында баягы адам постоянно ошо буту көтөрүп жүрөт да кишини. Ошолордук варикоз чыгып кетиши мүмкүн. Же болбосо дайыма жумушта бутуна туруп оор нерсе көтөрүп иштеген, жана парикмахер, же магазинде саткан, же болбосо оор көтөргөн, же болбосо спортсмендердики, же болбосо жанагы бул оору пайда болушуна наследственный фактор деп коет да. Тубаса. Мисалы ата-энесинде чоң энелеринде же бирөөндө болсо, ошол эки неберелеринин бирөөсүндө кан тамыры кеңейип чыгып калышы мүмкүн, варикоз. Аны эми если ошондой байкап калса адам баласы мындай веналары буттарына чыгып, түз эмес болуп, мындай кеңейип, жанагы грозди виноград ошого окшоп салаңдап чыгып калган болсо, алар тезирээк кесипкөй доктурга кайрылып, өзүнүн участкасындагы доктурга кайрылса, анан алар бизге жолдомо берет, биз көрүп текшерип, ичинде тромб жокпу, ошо веналардын ичинде тромб уйганган же барбы деп турган ошого жараша кээ бирөөнү тиги ар кандай ыкмаларды неметебиз, предлагать этебиз. Кээ бирөө дары менен эле дарыланышат, кээ бирөө операция кыла турган акыбалга жетип калса, аны операциялык жол менен тазалап, канды түз жолго буруш керек да. Себептен подкожный венада, ал варикоз подкожный венада болот, тери астында. Андан тышкардагы адам баласында глубокий вена деген бар. Ал ичтин ичинде. Ал глубокий венага биз буруп коебуз дагы, кандын глубокий вена аркылуу жүрөккө тез келет. Тез келет дагы, жанагы система, кан айлоо системасы бесперебойно иштегенге жакшы болот. Ал эми ушу варикоздук алдын ала кантип алса болот? Негизи сиз айтып кеттиңиз, чындап эле кыргыз кыздар көбүнчө ушу варикоз менен оорушат да. Ооба, кыздар деп калды. Негизи эле ушу кыздар көбүнчө бийик такалуу бут кийим кийет эмеспи? Туура. Дагы ушул емиштерди угуп калдым эле да, бийик такалуу бут кийимден дагы. Эми мындай да, жана бийик така деп атпайсызбы? Эми адам баласынын буту мындай түз жерге тийгенде, бул же баягы тяжесть мындай равномерно распределение болуп, бүт жагы, мисалы опора. Анан кийин если вдруг мындай бийик кийип алса, бутка күч бул жерге эле келип атпайбы? Буттун башына эле келип атат. Значит, буттун башына келгенде өйдө жагы напрягаться этет да. Напрягация, булчуңдар напрягация этет. Ошонун негизинде баягы кандын тиги эмеге кетиши, жүрөк түгүстө кетиши начарлап калат. Мышцалар сокращенный виде болуп калат да, ошо жыйрылып. Ошон үчүн өтө көп жанагындай бийик такалуу бут кийим нежелательно. Жогоруда биз мына кыздарга бийик такалуу бут кийим туурасында сөз кылып аттык элек. Эми баягы красота требует жертв деп коет эмеспи ортада. Анан эми конечно ада керек, бирок эми негизи сулуулуктан жылуулук дегенде, денсаулукта. Сулуулуктан жылуулук 4-5 сантиметрден жогору нежелательно. Нежелательно 4-5 сантиметр. Себептен жана айтып кетпедимби? Өтө эле мындай бийик кийип алып атпайсызбы ошону? Кыздар кийип алат. Мисалы, допустим, башка любой эле адам баласы эмес, башка кишилер же болбосо башка животныйлар милтип алып баспайт да, туурабы? Каздар же болбосо каз таман деп коет мына. Туурабы? Баары тийиш керек. Ошондо адам баласына равномерно распределение болуп тяжесть. Ошондо эч кайсындай жерине күч келбейт, туурабы? Ал эми жанагы көтөрүп алганда, ал конечно 4 буттуу эле жаныбар 2 бут менен басып кеткендей эле сыяктуу да. Ал көпкө баса албайт да, туурабы? Циркте эле кичине баспаса, калган жакка баса албайт. Ошон үчүн жана 4-5 сантиметрден жогору бут кийим каблук кийгенге нежелательно. А кишилердин баары бир
булчуңдарына таасир берет. Булчуңуна, нервине таасир берет. Ошонун негизинде анан бара-бара жанагы варикоз да пайда болот. Рахмат агай, сизге терең ыраазычылык билдирели. Мына ушундай таң эрте биздин студиябызга келип, калктын саламаттыгы үчүн кеп кеңешиңизди аябай ден соолуктун сырларын алдын ушул оорунун алдын алуу туурасында кененирээк маек куруп бердиңиз. Сиз менен дагы да болсо суроолорубуз көп эле, сизден сурай турчу, бирок убакыт деген чектелүү экен агай. Келиңиз, эми ушул маек соңунда сизге эркин микрофон берели. Эми азыр мынакей пандемия, коронавирус деп көп адам баласы баардык жер жүзүндө ушундай акыбалда жүрүп атабыз. Азыр ушу коронавирус дагы ушу бүт органдарга терс таасирин тийгизет да. Бул абдан чатак оору экен. Бул мурун баягы жүз чететилип билинбегенден кийин мунун последствиялары дагы мындай серьезный болуп калышы мүмкүн экен. Биз ошо марттан бери өзүбүздүн ооруларды байкап келатабыз да. Анан булардын бул коронавирус жанагы кан тамырдын ички бетин жабыркатат экен. Жабыркаткандын негизинде анан кийин жанагы тромбтор көбөйөт экен. Уюган кандар. Кандар уюган көбөйүп, бизге ошо тромбоз менен элдер көп келип атат. Анан мен ошо жарандарга кайрылып кетерим. Ошо бутунда бир муздап калса эле, же болбосо бир башкача сезим пайда болсо эле, тез кан тамыр хирургуна же болбосо өзүнүн аймактык врачына жолукса эле, алар тез бизге жана жолдомо берсе, келсе, биз убагында ошо тромбду алып, спазм снимать этип, жардам берип, жакшы мындай результат болот эле да. Адамдар ошо убагында келе албай калып, 3-4 күндөн кийин келип, каны уюган кан, мисалы акыры ушу бутун кесишке туура келип калат, кээ бирөөнүн колун кесишке туура келип атат. Мындайча айтканда, жанагы адам бизде ошо жогоруда күн сайын дайыма ошо бизде рекомендацияга айтып атпайбы? Давайте дистанцияны соблюдать эткиле, масканы кийгиле, этият болгула, колуңарды жуугула деген. Ошого көп адамдар мындай кош көңүл карап, мага жукпайт дегенсип, толтура адамдарга жугуп, толтура адамдар мынакей ооруп, кыйналып жатышат. Анан кийин эмне айтмакмын? Этият болгула, сактангыла. Бир подозрительный бир симптомдор пайда болсо, тез доктурга кайрылып, ар бир врач өзүнүн колдон келген жардам берсе, ошондо элибиз мындай ден соолукта жакшы өмүр сүрүшүнө өбөлгө болот да. Рахмат агай, терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерде ийгилик болсун. Буюрса дагы да сиздерди таң эрте студиябызга чакырып, калктын саламаттыгы үчүн